Кыргыз элинин кылымдап келе жаткан санжыралуу өнөрүн, анын ата бабалардан уланып келе жаткан каада сал, нарт насилин, узчулук, чеберчилик, мүнүшкөрлүк өңдүү сейрек таланттарды таап, аны даңазалап элге экран аркылуу тартуулап келген кылым караткан кыргыз дөөлөттөрү аттуу ири теледолбоор кайра өз ишин баштап жатканын көрсөтүү башында кубаныч менен кабарлай кетели. Бул көрсөтүү 2005 жылы Ош областынын Алай районунан башталып, андан кийин Жалал Абад, Баткен областарынын бардык райондору, Ысык Көл областынын Тоң, Чүй областынын Жайыл, Талас областынын өнөр ээлери катышып, анын жыйынтыгы 2007 жылы Таластагы Манас ордодо чыгарылган болчу. Айрым себептер менен бул көрсөтүү кийин ЛТРдин талант кербени деген ат менен эфирге чыгып келди. Мына эми кайрадан бул көрсөтүү кылым караткан кыргыз дөөлөттөрү деген мурдагы аталыш менен сиздерге сунушталып жатат. Бул жолку көрсөтүүбүз Чоң Абай районунан тасмага алынып даярдалды. Алдын ала айтып кетербиз, көрсөтүүбүз Нооруз майрамына туш болгондуктан аны ар айылдан тартууга туура келди. Ошондуктан шарт жагдайга ылайык мурдагы архивдик материалдардан да пайдаланууну туура көрдүк. Анда урматтуу телекөрөрмандар, Чоң Абай районунан даярдалган кылым караткан кыргыз дөөлөттөрү теледолбоору сиздердин назарда болсун. Илгертен ата-бабалары Памир тоо кыркаларын этектеп жайгашкан деңиз деңгээлинен 7135 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан, илгери Жел Айдар деген аты бар, азыр Ленин пиги деген ат менен белгилүү чокулардын Көк суу, Ак суу, Дара, Корумду сыяктуу дарыяларды бойлоп чоң айлыктар кылымдап жашап келишет. Кышкысын катуу аязы, жайкысын жашыл туран чөйү менен салкын абалуу бул жерди жердеген тоолук элибиз, тоодой бийик намыс, жериндей сулуу уз чебер кыздары, усталары, түрдүү өнөрлүү эли менен сыйыктанышат. Дал ошол бир көрсөтүү даярдап жүрүп, Нооруз майрамына туш келип, ошондой талант ээлерине туш келдик. Илгертен бул чөлкөмдөгүлөр кол өнөрчүлүк, узчулук сыяктуу өнөргө шыктуу болушкан. Себеби алардын ата-бабалары да мал менен жам баккан. Андан алынган жүн жана териден түрдүү баалуу буюмдарды жасай алышкан. Тарыхта жазылып айтылгандай, дароо тарыхы улуу жибек жолу өтүп, элден ошол мезгилде эле өтө баалуу буюмдарды соодалап кетип турушкан экен. Алима Темирбекова жетектеген уздар Агахан фондунан жардам алып, ошол каражаттын эсебинен жамаат уюштурушуп, дал ушундай буюмдарды жасап, алардын колунан жаралган кооз буюмдар чет өлкөлүк туристтерге, коңшу мамлекеттерге сатылып турат экен. Боектор дагы чөптөн, баягы чөптөн алынган боек мынабул. Мыналар төөнүн жүндөрү, табигый боек, натуральный табигый боек. Ушундай сидушкаларды баягы машиналарга, отургучка жасап атабыз, дорожкаларды жасап атабыз. Мынабул болсо төөнүн жүнүдөн, муну кажары деп коет бизден кыргызда. Ак төөнүн жүнү менен сары төөнүн жүнүнөн. Ушу кажары болуп согулган муну сумкаларын жасап атабыз. Анан мынабул жайнамаз. Ооба. Намаз окуганга жайнамаз жасадык муну. Мынабул болсо койдун жүнүдөн жасалган, ак кара койдун жүнүдөн. Ооба, булар дивандын астынан дорожкалар.
Ушуларды жасап атабыз. Бул ушу аялдардын кол эмгеги менен болуп атат. Курактарга тренинг болду. Биз күчтөрдөн бирөөдөргө курак жасап атабыз. Туштуктар, кыз бергендерге. Эми бунун буюндар абдан жакшынакай буюндар. Мисалы ушу айткан адырымына айткан түшүнүшүңүз канча болушу мүмкүн да өзүнүз актайбы мына баягы? Ушу актаган баа менен алып кетип атат да, ушу актайт. Кимдер алып, кимдер ушуга сатыкка ушу малга чейин бере Биз алдыңыздар? көбүнчө мына инострандар төөнүн жүнүдөн, Чет өлкөлүктөр. чет өлкөлүктөр төөнүн жүнүнөн алат. 2 жылдан бери Лелимпикке апарып, көбүнчө ошол товарларыбызды Лелимпикке сатып атабыз. Ыстык көл, Казакстанга выставкаларга апарып сатып атабыз. Ушул өзүбүздүн топтон ошол жетекчилер барып сатып келишет. Ушул аялдар баардыгы ушунда иштейт. Биз ошонон пайдаланып, мына ал тоо жери экенбиз. Ушунан пайда көрүп атабыз. Бул чөлкөмдө улуулар жолун улаган таланттуу жаштар алган. Алар жайыксын тоо аралап жайлоолордо таланттарын тартуулашса, ушундай көп эл чогулган майрамдарда анын көрүнүн ачып турушат. Тарыхы болбой эл болбойт. Дарооттогу ушул чептин курулганына 2 кылымдан ашкан дешет жергиликтүү аксакалдар. Бул чеп мезгилинде душмандардан коргонуучу жай катары болсо, Кокон хандыгы бийлигин жүргүзүп жаткан учурда элден топтолгон салыктарды жыйнап сактоочу жай болгон экен дейт Саид Алайчы атындагы орто мектептин тарых мугалими Абсалам Бөлөкбаев. Кокон хандыгы өкүм сүрүп турган мезгилде ошол Чоңалай өрөөнүнө каратып алгандан кийин Чоңалай өрөөнүндөгү элден алык салык жыйнап хандын казынасын алып кетиш үчүн өзүнүн өкүлүн наместник деп ушул жерге койгон. Ушул өзүңүздөр көрүп турган чепте ошол айыл-айылдан усталарды жыйнап бүт белдүү жигиттерди алып келип, уламышка караганда бул аябагандай эчкинин төөнүн жүндөрүнөн кошуп туруп ошол соктурганда, дуалды соктурган. Негизги эле максат ушул жерде ошол Кокон хандын өкүлү өзүнүн аскерлери менен келип, ушунун ичинде аскерлери дагы, ошол хандын өкүлү дагы ушул жерде жашаган. Мына ол 4 бурчунда 4 мунара болгон, ошол мунараларда күнү түнү күзөт турган. Ошол Кокон хандыгынын өкүлүн кайтарып. Негизги максат ушул өрөөндөгү эмеден ал мезгилде хандыктын жан салык, мал салык, түтүн салык деген түрдүү салыктар болгон. Ошону эми натуралай түрүндө, күзүндө баягы буудай, арпа, ал эми көбүнчө мал түрүндө алган. Төөдөн баштап кой эчкиге чейинки салыктын түрдүү эмелерин чогулткан да. Мына ошол 2 кылымга жакын убакыт болду. Ушул салыктар эме ушул жерге алып келип топтоп, аскерлер карап, эме кылмай. Жок, аны эл карагандагы ушул жерге топтоп туруп, анан кийин мына ал жакта 3 коргондар отурган жок, мына дара деп коет.
Ушунан мына ол Кадам жай район жака айда ошонун аранан коконго алып кетишкен да. Бул 1820-1821 жылдары курулган болсо, мына 2020-2021 жылдары уже 2 кылым болот. 200 жылдын эмесинде келаткан, сакталып келаткан. Турган экен мындай алганда, ушул. Мындай алганда. Мунун эми ошол мезгилде аябагандай мээнет менен технология менен салганда өзгөчөчө. Кызыл Эшме айылында Чоңалай чөлкөмүнө гана эмес, жалпы журтка өзүнүн атайдай укмуш үнү менен таанылган Боркан Аксакал жашап өткөн. Эли аны көзөткөндөн кийин талантын сыйлап атын райондук маданият үйүнө коюшкан. Аксакалдын өзү өтсө да анын талантын улаган улуу кишилер бар экен. Шарап Акимбекова абабыз азыр 70 жашса да жаштайынан өнөр катары тутуп келген комуз чертөөнү өтө жакшы көрөт. Ушундай эл чогулган жерде аларга күйлөрдөн ойноп элдин эрмеги болот. Atın külüp bolgon soň aştan toydan kalgan soň onun külüptügüne fayda değil. Katınyň sulul bolgon soň arkırap betten algan soň onun sululugy befayda. Karagaydın butağına kayrı aldı befayda. Hayran canın ötkün soňa katınyň ilek befayda. Zardalı çöçen toktamaz deydi. Kökkön boydokta tüngömez deydi. Boymoktun katın işkemezse boynoşun katın düşlemez. Дарот айылынын үстүнөн карасаңыз, Кызыл Суу дарыясын, анда курулуп жаткан жаңы жана кооз имараттарды, социалдык курулуштарды көрүп суктанасыз. Дал ошол жерден райондун акими Керимбеков Укаш Жемидиновичтен райондун бүгүнкү жана келечеги жөнүндө ушул маалыматтарды алдык. Чоңалай эли ушу комузчуларга, ырчыларга, бийчилерге, уз чебер усталарга абдан бай район. Ушулар айыл-айылдарда ушу көмүскөдө калып, ушулар терең иликтенбей калып атат да. Ушуну биз жакындан уюштуруп, ушу ыркесени уюштуруп, сармердендерди уюштуруп, айыл-айылдар менен жарыштырып, ушундай бир элдик таланттарды бир райондук деңгээлге, облустук деңгээлге, республикалык деңгээлге алып чыгалы деген ой пикирибиз бар да. Ата салтыбызда кыргыз көчүнө тоолук эл чоң маани беришкен. Кыргыз көчү менен көбүнчө жайлоого чыкканда пайдаланышса, той тамашаларда кыз көчүргөндө кыргыз көчү даярдалышуу. Муна катары көбүнчө төө, топоз жаныбарлары да пайдаланган. Себеби алар жүк көтөрүүгө жана азыкка бышык келген жаныбарлар болгон. Ал эми той шаанысында болсо, атайын кенен боз үйлөр тигилип, анда байбиче энелер менен жаштар отуруп, шаан шөкөткүшкан.
Dastorkon jaynatıp konok tosu, alarda öz tartibinde sı menen uzatуу ilgergi atalardan kalgan nartуу saltыбыз. Çoңalay жеринде көпчүлүк улуттук даамдар ушул мезгилге дейре кадимкидей сакталган. Анын жасалуу сырлары да сакталып келген. Ошол даамдардын өзгөчөлүгү жөнүндө Кызылтуу айылынан Уул Бүйене айтып берет. Kağıda saltımız birinci nandan başlanıp, onun keyin mana ayran, süt, kaymak, mana şu may, mana şu okatlardan Türk təminin başlalar. İlgergi kömeş dele dedi. Ol kömeşler endi mana nan bolu başladı. Ol jokçuluktun nemesinden bolgon kömeç. Hazır lambada. Hazır ol lambada olup, mana nan jağılıp, kazan nanı, tandır nanı olu başladı. Birinci buğdaydı sal köptürüp durup, sokuğa yançıp, onu atıp, kavağını büyülüp, atıp kavağını büyülüp durup, onan yançıp, onan kaynatıp, ayavay kaynatıp durup, onan pişirat. Köçü açtık mana şul. En sonunda. Bu budayken de ne güzel. Buğday. Ayran. Ayran katıktalar. Ayran az. Köçü aç şul. Oroğun bul. Nelerden jasalattan bu? Bul undan umaç kılıp jasalıp durup, ona mayga ayavay kurup, anan nak sütkö pişirat. Nak sütkö pişirip, Arlaşık görölük. nak sütkö pişirip durup, anan üstüge may koyup mana şu jeyviret. Oroğun bul ilgergi okat. Hani şey uzata verin. Yalçıman mayda koyup durup nandı mayda kılıp uşalap anan aralaştırıp yalçıman. Sarmay mı? Sarmay. Ova. Sarmay. Bu terelba olsa bulam undan Terelba. umaç. Terelba. Undan umaç kılıp durup bul umaçtı mayga kurup bana sütkö kaynatıp bunu pişirat. Daima bolnat. Mana talgan bolsa birinci buğday. Buğdaydı suğa juup durup, ayavay köptürüp, kazanga kaynatıp onu jayıp, anan kurgatkandan keyin kurup, ondan keyin anan tegermenge tartıp talkan kılat. Talkanın içinde buğdayla önce şeker Şeker koşular. Talkan bilmiyorum. Bu nemo tegermenge tartıp pegenden keyin şekerdi jangını elge alıp kevegin çıkarıp taşlap anan şekerdi koşuyoruz. Anan talkan. Süzme kılgandan keyin süzmeni kazanga salıp kaynatıp vay kaynatıp durup anan jayıp taşlayız. Jaygandan keyin anan kurut bolot. Keyin bunu yezgenden anan malta dep kichine mananday kılıp koyup koyot. Bu ezilet. Sizlerde bunday taşqa oxşatıp jasap koyuyorlar. Şehirde biz böyle toğuluk kurut jep жүрөбүz. Bunun ne özgöçülüğü var diye. Ol toğuluk kuruttuk ol. Neme kaynatılgan emes süzmege tuz koşup toğuluk kılar. Şol bul ayavay kazanda kaynayt. Bul kazanda köp kaynatılıp anan kurut bolot. Bul emir her xil demi, bul alayçının nuru var, karatiginçinin nuru var. Hey, körüllük gedemden sizdi, köp maktay şat el sizdi. Bilellik gedemden sizdi, bileselü de sizdi. Tanıvay terdemden sizdi, tarifi kılvat del sizdi. Bileselü de gelnem, bilehrik berdim cenengnen, bilehrik desen mende var oy, bilbeymin könün kimde var. Kış gününde soğuk dev, kıyın kördüm teyce oy, kırgız üydün şkalap. Bu yıl kördüm teyce, Atlas menden şahin oy, boyda kördüm teyce. Hataylap kelli özüngde oy, toyda kördüm teyce. Taş gezay egiz kır salkın, tağamnın kızı oy salkın. Yer gezay egiz kır salkın oy, ciyanның bolum oy salkın. Ak kağızga yazılgan, kat deysin bir teyce oy, alıstan keldi ciyanның. Jat deysin bir teyce, bedevri vallot boz kuşta, bek kızınday teyce oy, men ırdayım sen tınşa. Kuyruğu vallot boz kuşta, kurallay köz teyce oy, kuvurdayım sen tınşa.
ырдайым ырым тыңшасаң, ыргай бойлуу тайже, уландардын мурзасы жоолугун коyon түйдүргөн, жоругу менен күйдүргөн, күлкүсү күндү батырган, азыптой тозуп мен келсем ой, сүйлөшүп таңды ятырган, каалабаган күндөрү чилделерде катырган, атка такка түтпөгөн ак суунун узун талаасы, адамдын ичин күйгүзгөн, тайжем кимдин баласы, тайжем кимдин баласы, кыздын койну кызык деп кыйноого калган бул башым, тайжем койну таза деп ой, таланга калган бул башым. Карчыга түннө өтөргө, жазасы дейм тайже ой, кара тейит кыпчактын тазасы дейм тайже, кара тигин алайдын ой, улугу дейм тайже, кара тейит кыпчактын ой, тунугу дейм тайже, намаздыгер намашам, жүргөндө жолдон адашам, карай көздө ойлосум, жүргөндө жолдон адашам, көл боюнда оттогон, көк аллам моюн чүрөгүм, көйкөлөй басып сен чыксаң ой, көркөм боюн көргөндө, көбөрттөнөт жүрөгүм, суу боюнда оттогон, сураллам моюн чүрөгүм, суйсаллай басып сен чыксаң ой, султан боюн көргөндө, сус кетип менин жүрөгүм, карай көз кетти кан басты, кабыргамды тан басты, карайго көзүм боз болду, тег жаткан дардим козголду, чакмак чакпай жалынды, өрт койдуңуз танамга ой, окшойсуз дилбар санамга, жылгындай боюңга окшойсуң ой, жылуулар сүйлөп басканың, Зулайхага окшойсуң, тар жеңиңнен тарткандай, жезгө бар чаң шылдырайт, желпинсе койнуң гүл бурайт, желпинсе койнуң гүл бурайт, шалдыр шулдур тормончок, шаниси болот жуаннын ой, пайгасы болот буданнын, пайгасы болот буданнын. Күкүктүн тошун эшитпей, гүл чайпалы ачылбайт, күйгөндөн тошун басылбайт, кара бир качтуу бото көз ой, сайбы жамал ширин сөз, таразы боюн тартылат, такымга чачың артылат, койнуңузду көтөрсөм, коконун жыты жыттанат, койнуңа бозой суктанат, ак боз ат минип суу кессем, айылдаш болуп сыр чессем, көк боз ат минип суу кессем, ой, көз тааныш болуп сыр чессем деген. Башкысы конок тосуп узатууда бышкан этти өз тартыбы жолу менен бөлүштүрүү бизде кыргыз элинде гана өтө маани берилет эмеспи? Ал эми бул жерде кандай? Аны азыркы сюжеттен баамдап бааласаңыздар болот. Bizde Kırgız'da mına çoğalayının şartıyda Kırgızlarda ayrıkça. Mına konuk gelgende, kuda kütkönde birinci mına başты biz öte jogorgumşo dep esepteybiz. Bunun janına bir manında müşe koyulat. Je jan başты koyabız eң sыйлуу адамга. Je mına jotojilikti koyabız, neme koyabız. Aşıktууjilikti koyup tartabız da eң sыйлуу мейманыбызга, kuda kütkönübüzde. Ondan keyin mına bıyrak bolup eseptelinет. Kuymulçak. Serke kuymulçağı var mınандай bolup. Şulu ekinci bolup alıp tartılat. Neme oluşup bizde. Ondan keyin mına jan baş bolup eseptelinет ekinci müşe. Ondan keyin mına nemejilik bolup eseptelinет mına ol. Tomuktuujilik dep koyat muну. Şul ekinçisi bolup kolat. Ondan keyin şu katary menen kete beretde mına aşıktuujilik, karıjilik, kaşkajilik bolup katary menen tartıla beret. Özlörünün yaşına, mıymanın nemesine karap tartılat da bardığı. Şul bizdin saltыбыз. Ondan Kalgan kavurgalar. Kavurgalары da bizde kavurgalar, öpkölөр bardı kuyulat. Kavurganı ындай балдарга немелерге тартабыз. Биздин шартыбыз өзү ошондой. Анан башка жерлерде дагы башка шарттары бар өздөрүнүн неме кылаткан. Ушул биздин немелерибиз. Жакшы.
Oldu. Mana kalgan ovkatlarımız mana kurdak, topozdan etten jasalat, koydun etten jasalat, mana çuçuk. O kiyik netinden jasalgan kurdak var, mana oz diysengizler bula mana kengizler. Mana kiyik netinden jasalgan mana o. Ha, göreli. Bismillah. Har gımırdaç süygönün, akılına tüygönün, aşık bolup jet albay, arasat günde jürgönün. Men dana vırda bereyin, aşıklıktan bir sabak, dağ saldın uğuz jürökön, derdizel göz alaktamak, kürdöldü jaştın işeken, büsödün suyu çarbağın, amanat canğa belektep, ana şol güldü karmadın, o şol güldü berişke men gözeldin izde bargamın, bulaktan görüp çaktı işte men bulbuldaya basalgamın. Gördüm dalay urunun, geçtim dayran ulunu, izlep geldim göz algız, ışkıdar sendey suluğunu. Tanıbaysın o sen menin, terpi kılar el seni, tanışalı şul jerde, tertipti gözel gel beri. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarbaktan, kaş kirpigi tögülüp, karasan kumar tarkatkan, gökürökön ört koyup, tögöp yıldızın sanatkan. Oşol oldum biridan, okşo bayteken çınaysam. Gözüm süyse min sulu, gönül süydü bil sulu, gönül süygen sen boldun, görünen aşık men boldum. Göynögün kızıl başayın, görgönü geldim atayı, güyütke salsan gözün sal, körkömdü göz al sıpayı. Suraganın sebebi, süybeyda kişi gelebi, sıpayının cayını, sezbeyda kişi gelebi. Ziyada bolsa kulak sal, sen zarımdığı gülüm dal, kerek bolsa gözel kız, sen göre turgan günüm dal. Karangıda yol bassan, çırağın bolup jüröyün, kayda barsan canыңda, ınağın bolup jüröyün. Jaşırbastan açık ayt, emine bolson oyunda, jürögünön ilingen, tutkunu memin kolunda. Kıynasan da özün bil, sıylasan da özün bil, ey taqdırım senin kolunda, taqdırım senin kolunda. At adamlık kanatı emas, al toğluk el üçün bardıq şartta пайдасын көрөр asıl жаныбар. Ananda мындай майрам күндөрү at oyunları келгендин көңүлүн ачып, билгин кызытат. Райондун чегара аймагындагы Карамык айрында жаштар эр сайыш, өпкө чапмай улуттук оюндарын көрсөтүшүп, элдин көңүлүн көтөрүштү. Sen boldun tanır batma, mahabat koydu yerkimi, algaç gele jolu katjasa. Hey mahabat koydu yerkimi, algaç gele jolu katjasa. Kancardı sururga mende
ele kan seyina, yürekte ele kalgan zanlar. Ey suyup bir kalsam kan seyina, suyup ele namuslarlar. Osmandan uçkan Cağalmay cemin tabalmay. Yaşlık tez ötüp durmaydı, akırını sokkun şamalmay. Ey yaşlık tez ötüp durmaydı, akırını sokkun şamalmay. Olup bir deyin, tozson çay etmeleri. Tozoku yoldan sen kopsana, tozotkunu bolup verin. Ey tozoku yoldan sen kopsana, tozotkunu bolup verin. Atın kara gel, çapsan bir çıgat kara gel. Yaş gezde oynap gülü olay, akır ele sorut kara gel. Ey yaş gezde oynap gülü olay, akır ele sorut kara gel. Kayda barıp kim menen bağırlaşıp mayıklaşpaylı, toğluk elden yaşosunun bir top oңulgonun, ошондон алардын табияттын катаалыгына карабай маанайлары ачык экенин көрүп ыраазы болдук. Кылымдап ушул өрөөндү бойлоп жашап, эл болуп тукум өстүргөн чоңалай элине жаңы кылым, жаңы жылда көптөгөн алдыда максаттар, тилектер бар. Анткени ага табияттан берген көп шарттар бар дейт райондун акими. Жакында биз ушу облустубуздун губернатору Алла Азимовичтин демилгеси менен Кызыл Суу автономдуу облусуна барып келдик. Ал жерде Ош облусу менен Кызыл Суу автономдуу облусунун ортосунда достук келишимине кол коюлду. Андан сырткары ошол Кызыл Суу автономдуу облусунун Ак Чий ооданы менен Чоңалай районунун ортосунда достук келишимге кол коюп келдик. Жакында май айында ушул Ак Чий ооданынын чоң бир расмий делегациясы Чоңалай районуна келет. Бул жерде соода экономикалык, маданий карым катнаштар жүргүзүлөт. Бул жерде дагы чоң бир бизнесмендердин тобу келип атат. Биздин район өзүңүзгө маалым болгондой көмүр кенинин запасы абдан чоң. Алтын дара туз кенибиз бар, анын дагы запасы абдан чоң. Көптөгөн иштете турган мындай бир өнөр жай ишканаларды курсакпы деген ой пикирлер болуп атат да. Ош Сары Таш Дара Откоргон Комсомол Абад жолунун реабилитациясы башталды, Кудай буйрутса. Мына Кытай Эл Республикасынын Чайын Роуд компаниясы техникаларды алып келип, материалдык техникалык базаларын куруп, асфальтобетон заводдорду кура башташты. Кудай буйрса 2011-жылы ушул стратегиялык жол толугу менен бүтөт. Эгер ушул жол бүтсө, биздин социалдык объектилерибиз, көптөгөн экономикабыз, айыл чарбасында бир топ өсүш болот деген ойдомун да. Чоңалай районунун бир сөз менен айтканда Чоңалай районунун келечеги чоң. Андан сырткары мини шамал менен электр энергиясын иштеп чыгуучу мини гэстерди, ошондой эле сууга мини гэстерди курсак болот. Сууларыбыз, дарыяларыбыз абдан көп. Бир сөз менен айтканда Чоңалайдын келечеги абдан чоң. Бул жерде Шортала деген каналыбыз бар. Эгерде ушуну ишке киргизип алсак, Кудай буйруса 10 000 гектардын тегерегинде ушул
жерди өздөштүрүүгө болот. Ушуну менен биз райондогу жаштарыбызды, элибизди ушул жер менен иштетип, миграция маселесине бир чек коюуга мүмкүнчүлүк бар да. Бар болуға толық едім. Алам айылдан башталат дегендей, Қырғыз мемлекетінің bir çetin qorqop, azdектеп тұрған чоңала еліне чоң omаттар болсын деп, ушул көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Çoğalay benim